Самайкожо Мирлан мырзага берилет. Рахмат. Урмат Бактыргешевич. Айыл чарба министри каяка эмнеге кетти? Түшүнбөдүм. Сизден мурунку айыл чарба министри эмнеге кетти? Эмне себеп менен кетти? Аны президенттин укугу, ушул президенттин чечими болду. Ишмердүүлүгүнө кандай баа берилди анда кеткен министрге? Өкмөттөн. Баа берилеби же берилбейби? Берилет го. Качан? Коллегия болот эртең. Мен муну айтып атканым, айыл чарбасын каржылоонун 11 долбоору деп долбоорлоп келбедиңер беле, туурабы? Ошол долбоор эмне болду? Айыл чарбанын өнүктүрүүнүн мега планы деп сайрап атпадыңар беле? Ошол эмне болду пландар? Айтып бергилечи, барбы же жокпу ал пландар, дыргыт үйдүңөрбү же? Барбы дейм ошол пландар? Айыл чарба министринин орун басары. Же кимдир бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Каякта ошо? Былтыр эле келип ушул жерде айтып аткансыңар. План бар. Эң негизгиси бул биздин функциябыз бул азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо. Бул тармак боюнча дагы жетишкендиктерге жетип атабыз. Үрөн менен камсыздоо жана ушул азыркы бүгүнкү күндө каралып аткан маселе дагы биздин функция. Ушул жумуштарды аткарып аракеттерди көрүп атабыз. Башка функцияларды ким аткарат? Айыл чарба министрлигине тийишелүү буга чейин функциялардын толугу менен аткарганга аракет. Мен конкреттүү сурап атам, 11 долбоор дебедиңер беле? Ошол каякта барбы, уланабы, уланбайбы? Мега план дедиңер эле, барбы, уланабы, уланбайбы? Бул пландар бар. Сиз ФСКны 11-де айтып атасызбы? Каржылоо боюнча. Каржылоо боюнча өзүнүн милдеттери бар. Бул ФСК боюнча бул бар бир дыйкан мүмкүнчүлүгү бар. Эрежеге ошол банктын тартибине карата каражатты алып, муну дагы банктар дагы мониторинг кылып, артынан түшүп ошону иликтейт. Биз дагы иликтейбиз. Жанагы бардык айтып атканыбыз бул азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо. Дегил айыл чарба министрлигинде канча жылдык стратегиялык план бар? Алдыбызды көрө алабызбы же көрө албайбызбы? Стратегиялык план бар. Биздики канча жылдык? Улуттук стратегиялык планга буга чейин ошол 40-жылга чейин дагы биз дагы жыл сайын ошонун негизинде планга киребиз жана жыл сайын ошону аткарууга ошону менен кызмат кылабыз. План бар болсо органикалык айыл чарбага өттүкпү же өтө элекпизби? Бүгүнкү күндө 130, анын ичинде 65 000 гектар чарбалар жана 169 чарбалар болсо 15 кооперативдер иш алып барып атат. Пилотный менен дагы 65 000 гектар пилотный чарбалар бар. Демек канча пайыз органикалык айыл чарба багытына өттүк десек болот? 7% өттүк десек болот. 7%. Так, кеттик. Эми башка. Курууга муктаж 71 БДР бар, 8 миллиард сом бөлүндү деп атабыз. Ошол 71-дин ичинде нарын өрөөнүнө канча БДР бөлүндү жана 8 миллиардтан канча бар? Канча БДР бүтөт? Актала, Жумгал, Кочкор тагыра. 8 миллиард деп айткан эмесмин мен. 80 миллиард бул жалпы керек деп айткам. Өзү негизи 2 миллиард 200 бөлүндү бүгүнкү күнгө чейин. Нарын область боюнча. Область боюнча айтып кетелейин азыр. Үчеле районунда айтып койсоңуз болот. Эмне дейсиз? Актала, Жумгал, Кочкорду айтып койсуз. Так, Кочкор. БДР Сөөк Кара Суу деген. БДР Түндүк Кум. Кийин БДР Куртка Тоголок Молдо Актала. Урматтуу коллега, бул 71 бул биздин планыбыз. Туура, ошонун канчасы нарын өрөөнүндө бар дейм. Эртең анан кийин сен окудуң эле, кана 24 жыл бүтүрбөйсүңбү деп айтып жүрбөгүлө. Бунун дагы проект ПСДСи дагы жок. Буну план кылдык, койдук тизмеге. Кийинки БДР Каракол Кочкор району. Кийинки БДР Терексай Актала районунда. БДР Эмгек Тала. БДР Базар Турук Жумгал. БДР Байдулу Минбулак. БДР Миңтеке Жумгал. БДР Каракече Жумгал. БДР Орто
Куганды, Жумгал, Кара Коюң, кой туруң, ичке сай, ат башы бул. БДР Орто Келтебек, ат башы. Жана БДР Тешик, Жергетал, Нарын району. Чаекте Кызыл Жылдызда БСР курулган, Бактыгер Кечүүч. Бирок ошол БСРге сброс канал курулган эмес. 4,5 чакырым сброс канал курулуш керек. Ал БСР ал болбосо иштебейт. Ушуга мүмкүнчүлүк барбы быйыл? Курулган БСР. Кайсы БСРди айтып атасыз? Кызыл Жылдыз айылындагы. Кызыл Жылдыз айылында Чайык баягы угольный неме менен эме болуп атат дегенби? Эми болбой эле ошол салынган БСР. БСР салынган, курулган былтыр курулуп бүттү, бирок сброс канал. Жаман Даван дегенби? Жок, бул Жумгалда. Бул дагы ички чарбалык БСР. Ички чарбалык БСР биздин баланска өтө элек, өткөнгө жумуштарды өткөзүп атабыз. Сиз канааттандырарлык жооп бере алган жоксуз. Мага кагаз жүзүндө же мен сизге могу кагазды берип коеюн. 759 миң литр күйүүчү май барбы? Күйүүчү май бар. Нарын өрөөнүнө канча тонна бөлүндү? Канча дыйканга жетет жалпы? Ушул литр, ушул тонна. Мен заявканы берген. Нарын боюнча 546.800 литр бөлүндү. Нарын району область боюнча. Калган жок, 500 тоннадай калып калган. Быйыл дагы ошо муктаждыкка жараша бөлүндү. 5.900.000 литр. Ушуну жеткирүүнү дагы жакшылап көзөмөлгө алыш керек. Баары бир эле кайра тиги жерден жерине жеткирүү үчүн баасы чыгып кетип атат. Банк боюнча механизмдерди иштеп чыгуу керек. Механизмдер жок болуп атат деп эдиңизби, Бактыгер Кечүүч? Механизмдерди ким иштеп чыгыш керек? Эми азыр биз банкка акча бергенден Токтотуп койсоңор эми убакытты. Мирлан мырза мындай да, биз баягы мамлекеттик программа түзүп, аны банкка берип атпайбызбы? Банк анан кийин акчаны алгандан кийин өзүнүн баягы улуттук банктын талаптарына ылайыктуу анан кийин ошо иштейт да. Биз аларга багыттарын берип коебуз дагы, тигиге бер, булга бер, тиги бер деп берип атабыз. Бирок кийин алар өзүнүн талаптары бар да. Ошону биз азыр ойлонуп атабыз да. Ушу талаптардын улуттук банктын талаптарын да жеңилдетип, жөнөкөй карапайым элге бизде эң негизги проблема, бизде кыргыз калкыбызда акча каражаты дайыма жетпейт да. Анан бул залогу жок, тиги жок, бул жок деген өтө көп талаптар да. Ошону биз ойлонуп атабыз азыр. Кандай кылсак? Улуттук банк дагы макул болуш керек агачы. Ошол механизмдер ойлонуп атабыз. Качан бүтөт бул механизм? Мен билбейм, азыр бир айдын ичинде бүтүрөбүз го. Жакшы болот экен эгер бир айда бүтсө. Жакшы болот, ушул эртелесе жакшы болмок. Орто Токой суу сактагычында канча суу бар азыр? Көлөмү 292 миллион. 292 миллион. Бул 490 миллионго жетиш керекпи, жетеби? 470, проектный объем 470 миллион. Былтыр 470 болду эле? Я. Былтыр 470 миллион болду эле? Былтыр 459, 460 болду. Суроо менен жетишпей калат экенбиз баары бир. Бактыгер Кечүүч, өгүнү дагы сизге ушул 3 райондон бирден мыкты жеринен так башты да оорутуп көп сүйлөгөн 3 адамды дайындадым эле, сизге уруксат сураганбыз. Ошол жергиликтүү депутаттардан 3 эле киши, 3 райондон. Ушул кирип чыкса жакшы болмок. Ушул маселелерди мындай жеринен эле жакшынакай отуруп сүйлөшүп алат элек да. Болобу, болбойбу? Баягыда сизден суранганбыз, сиз жардамчыңызга тапшыргансыз. Бирок жардамчыңыз кабыл алып тургансыз. Тиги аксакалды айттыңыз эле го. Ооба. Ал келди го. Сизге кирдиби? Жок, кирген жок, бирок маселелерин чечтик да. Чечилбеген жок, ушул маселе мына жанагы. Сброс канал. 4,5 километр. Ооба. Ооба, ушул болчу. Ушуну бир карап берсеңиз, анан мен муну да кат жүзүндө берейин анда сиздерге. Кагаз жүзүндө бериңиз. Ооба, рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм.